Арабтардан бир жигит ушул 21-кылымда болгон окуя. Жакшы окуп, мыкты болгон университетте, анан Японияга окууга барып, ошол жерде чоң бир компанияга жумушка кирип иштеп калат экен. Көптөгөн жылдар келбейт. Анан күндөрүн бир күндө иштеген жеринен убактылуу отпуска алып үйүнө келет, Араб өлкөсүнө. Келип, күндөр өтөт, отпускасы аяктай баштайт. Дасторкондо бир күн кечинде отуруп, атасы айтат: "Балакайым, качан сапар тартасың?" дейт. "Бүгүн ата, кечинде самолет" дейт. "Балам, Валид ибн ал-Мугираны уккансыңбы?" дейт. Валид ибн ал-Мугира бул Бадыр согушунда каза болгон капырлардын бири. Меккедеги чоң болгон төбөлдөрдүн пайгамбарга көп душмандык кылган кишинин бири. Ушул капыр болсо да Кудай Таала эки жакшылык берген балам дейт. "Билесиңби?" дегенде "Айтыңыз ата" дейт. Бир жакшылыгы эсепсиз акча берген Кудай Таалага, мүлк, дүнүйө. Экинчи жакшылыгын билесиңби балам дейт. "Жок" дейт. Кудай Таалага 10 эркек бала берген. Ошол 10 эркек бала атасынын жанынан эч жака кетпестен кызмат кылгандар балам. Шуну билип ал деп. Ата капа болгонсуп туруп кетип калды. Мен билдим, атам менин кетүүмдү каалабайт. Заматта эмне иштеген жериме электрондук түрдө жумуштан алгыла деген арыз жазымдан атам астында калдым дейт. Ошон үчүн арман кылбаймын дейт. Караңыз. Ошондон урматтуу уган, алыстарга көп кетпеңиз. Кыргызстанда рызкыңыз табылат. Атаңыз астында болуңуз, аларга кызмат кылыңыз.